AQSh'ın президенти өлкөнүн күч түзүмдөрүнө Ооганстандагы ислам мамлекети террорчулар уюмуна карата аба соккуларын колдонууга уруксат берди. Буга чейин Американын аскерлери Ооганстандын куралдуу күчтөрүнө көмөктөшүп Аль-Каида согушкерлерине каршы күрөш жүргүзүп келишкен. Эми алар Аль-Каидага кошо ислам мамлекетинин террорчуларына карата да соккуларды күчөтүшмөкчү. Белгилей кетсек, AQSh'нын куралдуу күчтөрү 2001-жылдан тарта Ооганстанда Аль-Каидага каршы операцияларды жүргүзө баштаган. 2014-жылы келишим бүтүп, америкалык аскерлер өлкө аймагынан чыгарыла баштаганда Ооганстандын бийлик өкүлдөрүнүн сурануусу менен аскерлердин жарымы калтырылды. Сьерра-Леонеде Эбола вирусу кайра күчүнө кирип жатат. Өлкөдө эпидемия жоюлду деп кабарлангандан кийин бир жума ичинде оору жуктурган 2 киши катталды. Белгилей кетсек, өткөн жумада Бириккен Улуттар уюму Африка өлкөлөрү коркунучтуу вирустан бүтүндөй арылганын жарыялаган болчу. Андан 1 саат убакыт өткөндөн кийин бир адам каза болуп, анын өлүмүнө Эбола себеп болгону ачыкталды. Вирус байкалган экинчи адам буга чейин оорудан көз жумган кишини кароого жардамдашкан 38 жаштагы аял болуп чыкты. Учурда аймак кайра күчөтүлгөн көзөмөлгө алынды. 2015-жылы акыркы 100 жыл аралыгында Жер планетасынын тарыхында болуп көрбөгөндөй эң ысык жыл болду. Мындай маалымат НАСАнын жүргүзгөн мониторингинде аныкталды. Метеорологдордун билдирүүсүндө ысык аба ырайы көбүнчө AQSh'да, Орусияда жана Европа өлкөлөрүндө катталган. Анда кыш айларында да кургакчылык жүрүп, күндүн температурасы жогорку көрсөткүчкө көпкө сакталган. Учурда адистер мындай климаттык өзгөрүүлөр дагы да уланаарын божомолдошууда.